Эгерде сен чындап эле пайгамбар болсоң, анда мына бул көрүнүп турган айды тең экиге бөлүп берчи, деген бутпарастар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын айды экиге бөлүү мужиза керемети. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын убагындагы бутпарастар Аллах Таалага ишенбеген өтө наадан, текебер адамдар дагы бар эле. Ал бутпарастар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды жаман абалда калтырыш үчүн адам баласынын оюна да келбеген нерселерди аткарууну талап кылышчу. Алар, эгерде сен чын эле пайгамбар болсоң, анда мына ушуну жасап көрчү гана көрөлү, дешчү. Себеби ал бутпарастардын түпкү максаты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга моюн сунуп, анын сөзүн угуп, Аллах Таалага ишенүү эмес эле. Алардын жүрөгү ушунчалык карайып кеткен таштай болгондуктан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды жөн гана ыңгайсыз абалда калтыруу эле. Шулдыңдап каткара күлүп, мазактагылары келишчү. Күндөрдүн биринде Абу Жахил, Валид бин Мугирага окшогон бир топ бутпарастар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга келишип, мындай дешти. Эгер сен чындыгында эле өзүң айткандай Аллах Таала тарабынан жиберилген пайгамбар болсоң, анда бизге мына бул айды тең экиге бөлүп берчи. Көрөлү, колуңдан эмне келер. Дешип, мыйыгынан мазактап, акылга сыйгыс, ойго келгис нерсени жасоону талап кылышты. Алар айдын экиге бөлүнүүсү тууралуу же бөлүнбөөсү тууралуу ойлонушкан да, кызыгышкан да жок. Алар болгону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды ыңгайсыз абалда калтырууну каалашты. Кана эме, жасабайсыңбы? Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эгер мен азыр силердин айтканыңарды жасасам, ыйман келтиресиңерби? Деп сурады. Алар, ооба, ыйман келтиребиз. Кана эме, мына айды көрдүңбү? Мына ушул айды экиге бөлчү, дешти. Албетте, муну сиз дагы жакшы билесиз. Аллах Таала өзүнүн сүйүктүү элчисин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды эч убакта кыйын абалга таштаган эмес. Жана ар дайым жардам берип турган. Кана эме, жасабайсыңбы? Ошондо 14-түн эле айдын бети толук көрүнүп, жаркырап турган эле. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүрөгүнө Аллах Тааладан вахий келди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям асмандагы айды карады да Аллах Тааланын буйругу менен толуп турган айды сөмөйү менен кезеди да ылдый карай сызды. Сызылган кыймыл менен кошо жарака кетти. Жаракалар кеңейип, ай экиге ажырай баштады. Толуп турган ай так ортосунан эки жака ажырады. Экиге ажыраган айдын бир бөлүгү бир жагына, ал эми бир бөлүгү бир жагына туруп калды. Мына ушул учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, мына көрдүңөрбү? Күбө болгула.
күбө болгула деди. Баягылар айдын экиге бөлүнгөнүн бир саамга катып карап туруп калышты. Бирок ишенгилери келген жок. О, жок! Бул болгону бир сыйкыр деп чыгышты. Сен бизди сыйкырлап салдыңбы? Сен биздин көзүбүздү бууп салдың окшойт деп ызы-чуу түшүштү. Бутпарастар бул кереметти өз көздөрү менен ачык айкын көрүшсө дагы таптакыр ишенишкиси келген жок. Бул болгону сыйкыр деп ызы-чуу салып, өздөрүн каралай алдоого өтүштү. Бул кереметти өз көздөрү менен көргөнүнө карабастан чанып, танып атканда бутпарастардын арасынан акыл эстүүрөөк бирөөсү чыкты. Эгерде бул киши сыйкырчы болгон болсо, анда бунун сыйкыры бүткүл дүйнөнүн көзүн буу албайт да. Балким башка жактагылардан да сурап көрөрбүз. Балким бул нерсени бизден башка эч ким көрбөй жаткандыр. Башка жактан да сурап көрөлүчү, дешти. Акырында бутпарастар өз ара келишип, башка жактагылардан да сурап көрүүнү чечип, адамдарын башка жактагыларга жөнөттү. Жерлерди кыдырып, бул нерсени сурап аныктап келгиле деп жөнөтүштү. Ошентип жөнөтүлгөндөр айыл-айылдарга кирип барып сурап башташты. Алар кээ бир айылга кирип барып сурай электе эле айдын экиге бөлүнгөнүн кайра өздөрүнө айтып келишти. Түндөгү силер дагы айдын экиге бөлүнгөнүн көрдүңөрбү? Биз дагы көрдүк. Айдын бир бөлүгү Абу Кубайс тоосунун үстүндө, экинчи бөлүгү Кубайкын тоосунун үстүндө турганын көрдүк, деп таңыркап айтышты. Кайсыл жерге кирип барбасын, бардык жерден айдын экиге бөлүнгөнү тууралуу далилди угушту. Акырында бутпарастар өз көздөрү менен көргөнү аз келгенсип, уккан кулактарына дагы ишенишпей, акырында муну дагы чанышып, баары бир кээжирлигин ташташкан жок. Айды бөлсөң ыйман келтиребиз деген убадаларына турмак тургай, ишенип да койгулары келген жок. Бул нерсе болгону бир сыйкыр. Сен сыйкырчы болуп кетипсиң, деп кээжирленишип, чанып кетип калышты. Мына көрдүңүзбү? Ушундай көрүп, билип турган нерсесине дагы ишенгиси келбеген жүрөгү кара таш адамдар дагы жок эмес. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң керемет мужизаларынын бири мына ушул айдын экиге бөлүнүүсү болгон. Бул керемет тууралуу Аллах Тааланын сөзү болгон ыйык Куранда дагы айтылат. А эгерде бул нерсени сиз мурда уга элек болсоңуз, анда сизге мындай суроо келиши мүмкүн. Эгерде мурда ай бөлүнгөн болсо, анда бүткүл адамзат, бүткүл дүйнө жүзү бул нерсени билмек да. Бул нерсе радио, гезит, журналдарга чыкмакта деген суроо келиши мүмкүн. Эгерде ушундай сурооңуз болсо, жооп берүүгө аракет кылалы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айды бөлгөн кезде ай бүткүл дүйнө жүзүнө көрүнгөн эмес. Себеби ай азыр дагы бүткүл дүйнө жүзүнө көрүнбөйт. Себеби жер тоголок болгондуктан жердин үстүндөгүлөр гана көрө алышы мүмкүн. Анда дагы айдын экиге бөлүнүүсү өтө көп убакытка созулган эмес.
Ошондуктан эң башкысы ошол жердеги бутпарастар көргөн жана ошол тегеректеги айылдарга көрүнгөн. Ал эми эмне үчүн бүткүл дүйнө жүзүнө ошол замат тарап жаңылык болуп кеткен жок? Себеби ал кезде азыркыдай өнүккөн заман эмес эле. Жана тарыхка жаңылык кылып калтыруучу астрономиялык изилдөөчү аппараттар жок эле. Космостогу телескоптор, NASA компаниясы сыяктуу асмандагы космостогу кубулуштарды жазып, жайылтып чыгаруу жок эле. Бирок эч нерсе эмес. Бул нерсеге карабастан дагы азыркы илимпоздор NASA компаниясы айдагы жараканы изилдеп табып чыгышты. Акыркы күндөрү NASA компаниясы мына ушул айдагы жараканы изилдеп, аягында акыры алар качандыр бир кезде ай 2ге бөлүнгөн деген жыйынтыктарга дуушар болушууда. Looking at the lobate scarps in detail, they actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking and being thrust over. Ал эми бул NASA'нын иликтөөсү тууралуу өзүнчө бир узун окуя. Видеону даярдаган Шумдук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, башкаларга таркатканыңыз үчүн сизге Аллах ыраазы болсун. Келиңиз, бул видеонун ссылкасын колдон келишинче WhatsApp'тардан таркаталы. Балким алардын жүрөгү сиз аркылуу жумшарып калар.